көрүп турат азыр интернет аркылуу, YouTube аркылуу. Элдер ар нерсе деп атат. Бул агаң аферистпи, эмне экөөң чыгып отуруп элди боорун ортуп алдадыңарбы дегенге чейин звоноктор болуп атат. Ошону түшүндүрүп коелук. Бул экинчи точкаңызбы, кандай эмне болду? Сиз депортация болуп эле жалгандан ушул депортация болдум деп айттыңызбы? Кең отуруп алайлыкпы бир жерге? Болду. Сөз жок. Разбираться этелик, кең. Мен өзүм да күткөн эмесмин. Мынчалык элден болгон колдоону мен элестеткандай эмесмин. Мен дагы сүйүндүм, бирок комментариялар чындыгында. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын каталоочулары, урматтуу Москва жергесинден көрүп жаткан менин бордошторум. Саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттары менен максималдуу турда бөлүшө кетиңиздер. Мындан ошол 10-15 күн алдын Бек агабызды тартып чыгардык элек. Ошол Нарын плюс шаурманы ачып, анан депортация болуп калдым деп видео обращение кылып, ошол жерини сатам деп чыгарганбыз. Андан кийин ал жак жабылып кетиптир. Анан көп бир туугандар мага чалып жазып атат, ошол жанагы агаң кетпеп турго, элди алдадыңарбы, канчага сатат, эмне болду, жабылдыбы, эмне өчүрүп койбойсуң, кыскасы аябай көп сөздөр болуп кетти. Негизичи мына агабыз ошонун арасынан анан кийин жардамга тарттырганы чакырып калды, эң кызыгычы. Анан мен өзүмдөн ойлонуп калдым, азыр ошону чоо жайын билгенге келип калдык. Биз метро Бибировадабыз. Жүрүңүздөр, мына могул жерге Нарын плюс деп ачып коюптур. Кантип ачкан, агабыз элди алдадыбы, эмне болду? Азыр биргеликте суроо берип билелик. Жүрүңүздөр. Эми элдин иши ошондой экен да, бири ал десе, бири бул дейт экен. Ортодо анан эми биз маалымат жеткирүү жагынан го биздин ишибиз. Келиң. Ассаламу алейкум. Бек ага, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Шүгүр. Иштеп атасызбы? Жакшы, келип калыңар. Ооба, бизди көп адам көрүп турат азыр интернет аркылуу, YouTube аркылуу. Элдер ар нерсе деп атат. Бул агаң аферистпи, эмне экөөң чыгып отуруп элди боорун ортуп алдадыңарбы дегенге чейин звоноктор болуп атат. Ошону түшүндүрүп коелук. Бул экинчи точкаңызбы, кандай эмне болду? Сиз депортация болуп эле жалгандан ушул депортация болдум деп айттыңызбы? Кең отуруп алайлыкпы бир жерге? Болду. Сөз жок. Разбираться этелик, кең. Силерди көрө калып элесиз, азыр мына эме даам тартып кетсин деп ооз ачарга. Эме кыл. Эме өзү негизи депортация болгон үчүн. Аны мен керек болсо бүт эме азыр телефонду алып эле силерге далилдеп берейин. Азыр видеонун эмесин көрсөтөм силерге. Соттун чечимини баягы Мосгорсудтун расмий сайтында көрсөтүлгөн. Бул жерде эч кандай эме жок. Эми эл оозунда элек жок, ар ким ар кандай эме кылат негизичи. Ошон үчүн бирөөнү сындардан мурун же бир сын таккандан мурун ошол кишилерге айтып кетер элем, орозо убагында анын үстүнө орозо эмес, кадимки эле жашоодо деле бирөөгө сын тагардан мурун бир мындай далил менен болсо жакшы болот деген ойда. Сизге деле ошол сөздөр болгондур негизи. Эмне кетпей жүрөсүң деп элечи. Мен өзүмдүн эме жеке баракчама жазгандар дагы болду. Сиз депортация болдум дедиңиз эле, 3 күн убактым калды деп айттыңыз эле, анан эмне кетпей жүрөсүз? Же сиз бул жөн эле пиар акция эле, ошентип өзүңүздүн эме шаурмаңызды реклама кылдыңызбы дегендер да болду. Чынына келгенде 29 күнү соттун чечими чыккан. Ошол күнү экөөбүз жолукканбыз. Мен анда өзүм чалганмын сага. Чалып суранган элем, келип эме тартып берип кой, ушул бизнесим жок дегенди сатып кетейин депчи. Ошол сатып кетейин деп сен тартып кеткенден кийин өтө көп, Кудайга шүгүр, өтө көп элдер кайрылды мага. Бир 200дөй эме чалуулар болду. 200дөн да ашып кетти окшойт. Көп чалууларга жооп бере албай калдым, себеби күнүгө телефон тынган жок. Анан каалоочулар да көп болду. Анын ичинде бир эже аябай кызыкты алам деп. Кызыгып, акчасын даярдап, анан баягы бизнес Ходинскийдеги точкабызды билесиң да. Ошол жерде ошол жерде каламмы, ошол жерде иштеймби деп эме кылып аткан болчу. Биз ошол жерде өткөрүп берип коюп эле кетем деп аткам мен. Бирок тилекке каршы ошол жердеги эме ижаранын берген бизге ортомчу кичине биздин эме тартиптерди өзгөртүп жиберип, анан мен аны тиге эжеге таштап кеткенден корктум чын айткандачы. Таштап кетсем эртең мен кеткенден кийин алар чыгарып салып дагы бир уят болбойн элге. Жаман бир эме болбойн деп. Эме башка ушул эмени издеп баштап, башка жаңы объект издеп баштап ушуну таптык. Ушул жерди таап, анан жанагы эжеге көрсөттүм, эже мына ушул жер. Биз анда келгенде бул жерде эчтеке жок болчу, бош болчу мындай ичи. Терезеден карап ал эже коркту чын айткандачы. Бул жер аябай эле жаман экен, ремонту жок окшойт.
Анан бул жерде ремонт кыла турган жерлер бар экен деп кичине чочулады. Анан мен эжеге түшүндүрүп айттым, эже бул жер сизге азыр биринчи ушундай көрүнүп атат, жасасаңыз сонун эле жер болот, мен көзүм жетип атат. Анын үстүнө бул жерде машина койгонго орундуктар бар, месталар бар, баягы парковка бар да, мына өзүңөр деле көрүп атасыңар. Анан айттым, бул жер сонун жер болот десем, ал эже кичине баягы күмөн санап, баягы иштете аламбы жокпу деп эме болгондон эжеге айттым, эгер эме болсо, эгер көзүңүз жетпесе, анда ошол акчаңызды мага карызга берип туруңуз, мен өзүм эле иштетейин. Мен сизге акчаңызды чыгарып берем. Үстүнө кошуп да берем дедим, Кудай көрүп турат, мен айттым үстүнө кошуп берем акчаңызды. Сизди ыраазы кылам десем, эже кичине күмөн санагандай болду, анан макулдап, ошол арада эми Кудайдын эмесин карабайсыңарбы, мисалы үчүнчү. Күтүлбөгөн жерден мен ойлогон жокмун, тааныбайм, бир эже чалды дагы мага жолугалы деп. Ошол күндөрдө 2-3 күн телефон чалды. Анан ошол акыркы күнү мына объектти сүйлөшөбүз деп келишим түзгөнү барганда тиги эжени да кошуп алып барганмын. Мен мына объектти алам деп аткан эженичи. Алып бардым, алар менен кирип сүйлөштүк чыккандан кийин эме кылдык. Бирок ал эженин көзүнөн баягы биринчи келгенде иштетем деген отту көрбөдүм да. Мындай күмөн санап атса иштетип кете алабы жокпу деп. Анан бөлөм экөөбүз барып тиги эже чакыргандан барып жолуп келеличи, эже эмнени каалап атат деп. Барсак, ал эже бизге өтө биз күтүлбөгөн сунушту берди. Эми мен ишкермин. Мен ушул Москвада 97-жылдан бери иштейм. Кудайга шүгүр, иштерим жакшы. Анан мен силерди интернеттен көрүп эме кылып бооруморду дейт. Бооруморду ушунча мээнет кылып турсаңар, ушунча ишти аркалап, эми мындай акыбал болуп калыптыр, эми силер кетсеңер, муну башкага сатып кетсеңер, мээнетиңер калып кетет. Өзүңөр эле иштегиле, мен силерге акча берип турайын деди, спонсор болуп. Эже бизге акча берди. Ошол акчанын эмеси менен буюрса мынакей өзүбүз ачтык. Өз кайрадан ушул жерди ачып өзүбүз баштадык. Мен кетип атам. Мен 11-inde билетим бар. Сиз уже кетип атасыз. Мен 2 күндөн кийин учам. Кыргызстанга 2 күндөн кийин эмес, 1 күндөн кийин. Эртең 10 түнү 11-ге огон күнү биз учабыз. Келинче экөөбүз учуп кетебиз. Эми ошол мен кеткичем ушул жерди ачып берип коеюн, бөлөм иштете берсин мындан ары деп. Ошого аракет кылып жандалбас эме болуп аткан учур болчу да. Силердин келгениңер жакшы болду. Негизи мен сени өзү чакырып бир сыйра көрсөтөйүн деп аткан элем. Эми мындай суроолор чын эле көп болду. Ар кандай элде ар кандай сөздөр боло берет экен да ошондой. Онда эмесе бул жардама мекендештерим, мен адрестерин, номерлерин жазып койдум. Мен азыр кандай келишимден айтып коем мына. Рахмат. Аллах разы болсун. Мына элдер ойлоп атат окшойт, баягы сени акча төлөп атат, сени акча берген нерседи айта бер. Мен сен акча берсе ар нерсени тартасың дейт. Могу элдерди анча комментарийде тартабыз биз дагы. Комментарийде окуп калдым ошондой эмени. Иса сен эми акча берсе мактай бересиң да, тарта бересиң, жей бересиң деп. Мына калыстык үчүн айтып коеюн. Акыркы видеомду бир тиын акча албай чыгарып бердиң. Аллах разы болсун сенен. Эгер сен ошол видеону чыгарбасаң, бул эмебиз жабылып кетиши толук ыктымал болчу да. Биз элге көпүрөбүз эми бек ага, эми Кудай кааласа. Жок, жанагы идеяларыңыз ишке ашып калса, буюрса, Кыргызстандан дагы барып тартып беребиз сизди. Кудай кааласа. Буюрса иншалла. Ошон үчүн сагадан Аллах разы болсун. Мына келдиң. Кече мен чакырганда бир ооз жок дебей келип тартып берип, бир тиын акча алган жоксуң, мына калыстык үчүн айтыш керек. Кудай көрүп турат. Ишенгендер ишенсин, ишенбегендерге эми биз эч кандай эме кыла албайбыз, эчтеке дей албайбыз. Ошон үчүн сага ыраазымын мен. Азыр ошондой шаурмисттер ошол эле барды калабы, кандай болот? Шаурмисттер бир тааныштырып, ким иштетет, дальше дагы канча саат, кандай иштейт? Марсель чыгып коесуңбу бакай? Бул өзүңөр тааныйсыңар. Ассаламу алейкум. Бул Кыргызстандан келген жигит жанагы. Бул жана Кыргызстандан биринчи келген жигит ушул. Биринчи видеодогучу. Аты Марсель. Мына өзүнөн деле сурасаңар болот. Мен кеткеним менен бул жерде эчтеке өзгөргөн жок. Мен эле кетип атам. Эл мындай баягы интервьюнун башында десеңерде, биринчи видеодо айткам, мен өзүм бөлөм экөөбүз чогуу ачканбыз бул жерде депчи. Ошол бөлөм калып атат. Бөлөм толугу менен менин ордумду басып ошол иштетет бул жакта. Анан ага жардам берген мен сонун командам бар. Мына Марсель баш болуп. Анан Марсельден башка дагы биякта шаурмист балдар бар, кыздар бар. Баары чогуу иштетебиз. Марсель, ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бизди көптөгөн бир туугандар азыр YouTube аркылуу көрүп турат. Тааныган билгендериң бар сени мына. Ошол ачылыш болгондон кийин кандай болду клиенттер? Жетише алдыңарбы? Клиент чынын айтканда даярсыңарбы дальше дагы ишти кандай? Албетте даярбыз, конечно даярбыз. Биз анда анча эл күткөн эмеспиз чындыгында. Аябай биз ойлогондон аябай көп эл келди. Биздин Москва жергесинде дагы кыргыз жарандар аябай көп экенбиз. Андай экенин билген эмеспиз. Жакшы, Кудайга шүгүр болуп атат. Эң сонун болуп атат. Азыр мынакей бул жерге көчтүк. Бул жерден да күтөбүз кыргыз жарандарын. Баарыңыздарды күтөбүз бул жерден. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эч нерсе өзгөргөн жок, шаурма. Мен өзүм өз колум менен жасап берем, келиңиздер.
ушул жерден жеп кеткендер болсо, ошол биринчи точкадан жеп кеткендер болсо, даамы боюнча жаза кетиңиздер. Мен лично өзүм барыштан алдын, мисалы бир саат алдын чалып койдум эле да, баратам ошол өчүткө жазып шаурма кылып коесуздар деп жазсам, келетам бир саат күтүп анан араң жеп кеткем. Бул аппараттардан кошосуздарбы? Кандай болот эми? Ошондон Бул жерде дагы экинчи аппарат 2 күн ашып кетсе 3 күн ичинде экинчи аппарат коюлат бул жерге. Себеби биринчисинде бизге сабак болду. Биринчисинде өзүңөр билесиңер, жеткире албай кыйналганбыз, элдер келип кагазга жазылып коюп, анан 1-2 саат күтүп, кээ бирлер 3-4-5 саат күткөндөр да болгон. Анан эми ошондой болбош үчүн бул жерге экинчи аппарат сөз коюлат. Мына байкаган болсоңор вытяжка 2. Атайын ошон үчүн бияка дагы бир аппаратты коебуз. Ошондо 2 аппарат менен буюрса жеткиргенге аракет кылабыз. Андан сырт кыскача айта кетчү нерсе, бизден өтө көп жанагы акыркы кайрылуудан кийин франшиза сурагандар көп болуп атат. Франшиза кандай? Мисалы үчүн сиздердин атыңыздар менен биз башка жактан ачалы, анан даамы, баягы эттин немеси, маринады окшош болсун, сиздердин атыңыздар менен ачалы деп сурангандар өтө көп. Азыр учурда бир байке Чыныбек деген бир байке франшиза алды. Эми азыр иштетип аткан шаурмасы бар экен Юго-Западта. Юго-Западный метрода ошол жерде бар экен, ошол жерди эми Нарын плюс кылып өзгөртүп мен иштетейин деп атат. Биз сөзсүз түрдө андайга ыраазыбыз, колдойбуз. Алар бизди колдоп атат, биз да аларды колдойбуз сөзсүз түрдө. Эми мен сенен суранып кетет элем, эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, элге ошол жерди да тартып көрсөтүп койсоң, биз ал жерди даярдап атабыз азыр. Ошол Нарын плюска ылайыктап, өзүбүздүн вывескалар менен бүт баарын даярдап атабыз. Эгер даяр болгондо, ошол жакты да тартып көрсөтүп койсоң. Ал жактагы шаурмистер келип, биздин бул жерде иштеп, бул баладан үйрөнүп, кантип жасаш керек. Маринадтарды биз баарына өзүбүз жеткирип берип турабыз, сатпайбыз, рецептип болгону бизден эт алып турат, биздин кызыкчылыгыбыз эле ошол. Биз эт сатабыз, анан болгону ошол бизде биякта канча болсо, мен элге убада берген эмесмин, баягы жарым килограммдан аз болсо, жарым килодан аз болсо бекер алып кете берле депчи. Бул азыркыга чейин ошондой эле. Эгер аз болсо, анда биз жөн эле беребиз ошол шаурма. Юго-Западтагы точкадагы Кудай кааласа ошондой болот. Эчтеке өзгөрбөйт. Каерден мисалы франшиза ачылса, ошол бойдон сакталат. Ошол эле эме шаурма, ошол эле эт, анан баягы көлөмү, сапаты, даамы боюнча бул баарына үйрөтөт. Ошол жерде иштеген шаурмистер келип Марселден үйрөнүп кетет. Анан эттерди каяктан аласыңар? Ошол боюнчадан айтсаңыз. Сураныч, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мына муну тартып койсоңуз, сертификат, халал сертификат, бул эме муфтият берген сертификат бул. Ошол эме сертификатта көрсөтүлгөндөй биз этти ошолордон алабыз. Бул жанагы Эколь деген колбасны изделие чыгарган завод бар го. Ошолор менен иштешебиз, ошолордон биз этти алабыз. Сиз этти өзүңүз алып, өзүңүз даярдайсызбы же даяр ушундай? Жок, биз өзүбүз алып, өзүбүз даярдайбыз. Маринад толугу менен өзүбүздүн фирменный маринад деп айта алам. Уйдун этиненби бул кандай? Бул уйдун эти. Эми баягы элдин көбү билет муну, баягы уй десе 100% уй деп орозону аны элди алдагым келбейт. Буга тооктун эти да кошулат. Бирок тооктун этинен уйдун эти көбүрөөк, баягы консистенциясы уйдуку көп. Эми биз таза уйдан жасасак деле болот, уйдун этиненчи. Бирок анда катуу болуп калат экен. Биз аны да көрдүк. Кичине катуураак бышышы да кыйын болуп калат экен. Тооктун эти жумшартат экен да. Жумшартып анан суулуу болот экен, майлуу болот экен, сонун болот экен. Ошон үчүн тооктун этин да кошобуз. Бирок биз коркпой атабыз, бул эме шаурма уйдун эти менен. Бул жер 24 саат бою иштейт. 24 саат бою иштейт. Биз кандай? 24/7 деп мына биздин эмеде көрсөтүлгөндөй, биз 24 саат иштейбиз. Каалаган маалда келип шаурмадан даам татып кетсеңиздер болот. Мен мына сенин учурдан пайдаланып, азыр кичине убакыт тар болуп атат, экөөбүз буюрса эме үйгө барып чай пай ичип анан дагы айтып берейин. Баягы эмне болуп, кантип баягыда эме болуп калгандарчы, акча алып, ушуну башталып калган. Азыр айта турганым, элге жөн эле баягы ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Рахмат сиздерге. Мына акыркы видео 150 миңге жакын көрүлүптүр. Көптөгөн комментарийлер 80%, 90% элдер мени колдоптур. Мага дем күч бердиңиздер сиздер. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Сиздердин баягы колдооңуздарды мен мындайча айтканда туура кабыл алып, андан ары дагы мени колдоп турасыздар деген ойдомун. Мен Кыргызстанда барып, өзүмдүн бир жакшы проекттерим бар, көп жылдан бери аркага сүрүп келаткан. Ошону убакыт саат келип жетти окшойт, эртең барып буюрса. Мен сиздерге убада кылгандай, биринчи видеода айткандай, барып Кыргыздын улуттук көчмөн ашканасыны кайтадан иштеп чыкканга толук күчүмдү жумшайм. Бүт ошол видео отчеттордун баарын сенин каналың аркылуу эгер сен уруксат берсең чыгарып турсак жакшы болот. Андан дагы мен өзүм көчмөндөр деп
эме канал ачтым YouTube'дан. Эгер мүмкүн болсо, ошонун ссылкасын берип койсоң, сураныч ошол менин каналыма да катталып, анан эме ошол каналдан күтүп турсаңыздар, буюрса 1 ай, ашып кетсе 1,5 айда сонун жаңылыктар чыгат ошол жерде. Аябай жакшы экен. Мына Бишкектен келсеңиз, мага сөзсүз жолугуңуз деп жанагы чоң сөздөрдү сүйлөгөн агаларым мына номерлерин коюп койдум. Даярсызбы иштешкен ошондой адамдар? Сөзсүз. Акчамды берем иштеп дегендер көп экенбиз десе. Акчаны ал депчи. Мага акча эле эмес, негизичи. Мага негизинен баягы ашпоз бир туугандарыбыздын жардамы көбүрөөк керек болот. Себеби биз эртең Кыргызстанга барганда профессионалдуу көп жылдардан бери өзүнүн өмүрүн ушул ашканага арнаган кишилер бар да. Ошолор бизге кайрылсаңыздар чогуу иштешип, ошол Кыргыздын улуттук ашканасын кайрадан түптөсөк деген эле ой, негизичи. Себеби өтө өкүнүчтүү, ушунчалык биздин тарыхка бай элибиздин учурда мына ашканасы жоголуу коркунучунда турат да. Азыр эми казактар менен качанга чейин беш бармак талашып жүрөбүз. Бизден андан башка да толтура даамдуу тамактарыбыз бар. Ошолордун баарын чыгарабыз буюрса. Машалла. Шефти тааныштырып коелук. Чакырың. Фаркат. Бир мүнөткө карап коюңуз мына. Биздин шефибиз мына Москвадагылар билип алыңыздар. Ассалам алейкум. Тынсызбы, иштер жакшыбы? Чарчап иштеп атасызбы? Буюрса сиз ушул жерде болосуз. Мен ушул жерде болом. Номериңизди коюп койдук. Номер ушул 24 саат бою кызматтасыздар. 24 саат. Любое время. Эч нерсени өзгөртүп кетпегилеби, шеф кеткен болсо? Жок, ошол стандарт боюнча. Иншалла. Ошол боюнча. Эми биз үйгө барып маектешелик, мен адрес бир катар көргөзүп коеюн, жүрүңүздөр. Сыртка чыгып эле. Бекендештер, жакшы жерге ачыптыр негизи. Парковкасы аябай кеңир экен, анан мурдагы жерде парковка проблема. Бу кой бересиздер. Мен айтты деп кой бересиздер деп коеюн. Мунун алды аркасы, жолдун наркы бети, берки бети. Анан му метро каягында, ошондон айтып коелук. Бибирова. Канчанчы выктан чыгасыз бияктан? Канчанчы выктан чыккандан кийин? 4-чү выктан чыккандан кийин эле эки остановка могу жерде турат. Пятерочканын ориентири могу жамбашы, Нарын плюс килтеп жазылып турат. Анда эмесе ага менен кенен маек кылалык, андыктан сиздер ага чейин группалар менен бөлүшүп, жакшы калуу тилек жазып, поддержкада бололук. Мына агабыздын бизнеси сакталып калды. Аябай көп адамдар поддержкада болуп, переживать эттиңиздер эле мына ишке болгон, ошол өзүнүн бизнеске болгон сүйүүсү мына көзүнөн көрүнүп турат депчи. Мына биз менен болуп туруңуздар. Мынакей агабыздын үйүнө да келип, бир пияла чайын ичип, мына отуруп калдык. Негизи эле ошол видеонун башында айтылгандай, кайсыл адам эле сизге акча берип калды, негизи кантип алдыңыз? Негизи ошол видео чыкканда бардыгы сатат, анан эмнеге сатат деп поддержка бергендер аябай көп болду да. Мисалы ошо видеонун башында айттым го, Бишкекке келсеңиздер, мага байланышыңыз сөзсүз, акча бар, кандай кылсак болот деп дагы мага байланышка чыкты да, чындап эле кандай болду депчи. Кыскача айтып берсеңиз ошол боюнча. Кандай жүрөгүңүздө кандай ойлор өттү, мисалы? Мен эми учурдан пайдаланып кыргыз элиме таазим кылып өзүм ыраазычылыгымды айтып кетем. Мен өзүм да күткөн эмесмин. Мынчалык элден болгон колдоону мен элестеткандай эмесмин. Мен дагы сүйүндүм, бирок комментариялар чындыгында. Чын канчалаган элдер мен өзүмдүн жеке WhatsApp-ыма каттарды жөнөтүп атты, аудио сообщенияларды, мисалы үчүн жөнөкөй каттарды жазып колдоолорун көргөзүп атты. Жөнөкөй эле мисалы дуаларды бир апа чалып алып, өтө дуа кылып, мен ушундай бизнесим жоготуп атканына кейип ыйлап чалды. Ошол апага айтып коеюн, апа рахмат сизге. Сиздин дуаңыз мына ишке ашты окшойт. Арадан табылды. Биз күтпөгөн жерденчи. Биз өзү негизи соодалашып, бир эже менен баалашып койгонбуз. 3 күн ошол эже ала турган болуп, сүйлөшүп, ошого келаткан болчубуз. Анан арадан эле бир өзүбүздүн бир эжебиз, аябай патриот, бир ушундай баягы биздин видеону көрүп, ушундай баягыдай эме болгон экен, таасирленген экен, чалып анан өзүнүн жардамын сунуш кылды. Ушундай эме болуптур, эме баягы ушунчалык иш болуптур, ушунча мээнет кылыпсыңар, мээнетиңерге күйүп калбагыла, эми ушунча мээнет кылып коюп анан арзан сатып кетип калып, ишиңерди башка өнүктүрсө жакшы дейт. Бирок өзүңөргө буюрса жакшы болот. Келгиле, мен силерди финансылык жактан жардам берейин. Жөн эле проценти жок, же болбосо бир залог эчтекеси жок эле, жөн эле мен силерге ушул акчаны берип турайын. Таанышып эмес. Тааныбайм эженичи. Видеодон эле жөн эле өзү видеодон көрүп эле менин номеримди таап өзү байланышка чыкты. Мен ал эжени бүгүн же буга чейин көргөн эмесмин, тааныбайт болчумун да.
чалып анан жолугалы деди. Жолугуп сүйлөштүк. Бөлөм экөөбүз келип сүйлөштүк. Эже айтты. Эми ушундай адамдардын баарына Кудайга шүгүр кылдым. Ушунча кыргыздардын ичинде ушундай адамдар бар экенинчи арасында. Кыргыздардын ынтымагына таң калдым да. Канча киши мени колдоп жакшы сөздөрдү айтты. Бул эже болсо сөзү менен кошо еще мага акчасын берип, мына ушуну алып иштетип, буюрса ушул акчаны көбөйтүп ал депчи. Анан көбөйтүп, буюрса бутуңа турганыңда мага кайтарып бересиң деди. Өзүңөрчө сүйлөшүп алдыңар аягында. Ооба, мен айттым, эже мынанда карыз деп эле алайын. Карызга алып эле мен сизге ушуну буюрса кайтарып берем. Деп экөөбүз эме убактысында сүйлөшүп алдык. Эже мага ишенип эчтеке сураган жок. Мына өзүңөр деле эжени көрдүңөр, негизи менен эч кандай бир документ же бир кошумча бир эме сураган жок. Мен айттым, андай болсо келиңиз эме өзүм сунуш кылдым. Эме нотариуска барып эле мен сизге ошол расписка жазып берейин, анан эмне болуп кетишин ким билет, мисалы үчүнчү. Эртең бири-бирибизге эме болуп калбайлы десем, жок, мен ишенем сага деп мага ишенич көрсөтүздү. Мен ошон үчүн аябай толкунданып турам. Себеби мынчалык мындай акчаны жөн эле бирөөгө берип коюу кыйын. Азыр бир тууганыңдан акча сурасаң оңой чыкпайт негизичи, азыркы заманда. Бирок бул эже ушунчалык мага ишенген экен, жөн эле эч кандай залогу жок, эчтекеси жок акча берди. Аллах ыраазы болсун эжеден. Орозо күнү ушунчалык мага жакшылыкка буйрсун деп ушундай жакшы ниети менен, жакшы сөздөрү менен ушул акчаны берди. Биз эми Кудайым буйрса мындан кийин, урматтуу көрүүчүлөр, улантып кетебиз. Мына азыр биздин ачылышты сиздер көрдүңүздөр уже. Мына эң аягында биз сиздерге ушул нерсени айтып, сиздерге түшүндүрүп берип атабыз. Кантип эле ушинтип өзүбүз кайра ачылып калдык депчи. Мен буйрса дагы 2-3 күн ичинде Россиядан кетем, биротоло. Эми мындан кийин шаурманы мен бир тууган бөлөм иштетет. Ошол бөлөмдүн номерини биз төмөндө калтырабыз. Бөлөм менен байланышып, франшиза боюнча канча мына ошол эме видео чыккандан кийин ондогон биздин мекендештерибиз франшиза сурап чалды. Ошол силердин Нарын плюсуңарды биз башка Москванын башка бурчтарын ачсакпы дедик эле депчи. Ошентип мага кайрылгандар, эми сиз азыр номерди калтырабыз, ошол номер боюнча байланышып, мен бөлөм менен сүйлөшүп, франшиза боюнча ачсаңыздар болот. Биз буга эки колубуз менен эме колдойбуз. Себеби бул нерсе канчалык көп таралса биз үчүн деле ошончолук жакшы, сиздер үчүн деле бул пайда алып келет деп ойлойм. Ошол Иса, силерден Аллах ыраазы болсун, чоң рахмат. Бул иштердин баарына баштан аяк силер себеп болдуңар. Сенин командаң себеп болду. Силерден Аллах ыраазы болсун. Биз чын жүрөктөн ыраазымын. Эми буйрса Кыргызстанга кетсем, мүмкүн Кыргызстанга келсеңер жолугуп турабыз, чай ичип турабыз дегендей буйрса. Сен дагы мен өзүм мүкөмдө эле көрүп калдым. Сага да Аллах ыраазы болсун, Иса. Ишиңизге ийгилик, мына эл журт бар экен, биз дагы ушундай кылып жүрөбүз да. Мына Учкунбек агабызга Алла ыраазы болсун, биздин менен атайын жүрөт. Мына мекендештер номерлерин коюп койдук. Видеодо айтылгандай доставка кылыңыздар. Буга чейин канча поддержкалар болду. Дагында болсо поддержкаңыздар керек, келип жеп туруңуздар. Ооба. Сөз келип жеп кетиңиздер. Эчтеке өзгөрбөйт. Мен бир нерсени айтып коеюн. Мен кетсем деле шаурманын даамы, сапаты, көлөмү эчтеке өзгөрбөйт. Буга чейин кандай болсо ошол ойдон сакталат. Себеби менден башка бүт команда калды. Баары иштейт буюрса, сиздердин кызматыңыздарда. Чоң рахмат сиздерге. Кыргызстандан өзгө башкача бизнестерден көрөлүк эми сизде Кудай кааласа. Буюрса, Аллах ыраазы болсун. Барсам өзүм тартып берейин андагы. Негизи чындыгында мен могу кыргыз болуп жаралып калганыма, ошол элдердин поддержкаларын мындай окуп чынында кубандым. Чынында ушундай жүрөгү таза адам экен, сизди сыпаттады, жүрөгү таза адам экен. Өзүнүн ушундай кылган бизнестен кетип атат экен. Короче, эмнеге аны күнөөлөйт, буну күнөөлөйт дачы, жаман мага чалып сурайт. Поддержка кылып коелук депчи. Мына сиздердин дуаңыздар Кудай кааласа кабыл болуп, агабыз бизнеси калды. Буюрса Орозонун күнүндө дуа кылып коюңуздар. Орозонун күндө чыгардык элек. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан ураңыздар. Кыргыз элим ар дайым биримдикте, ынтымактыкта, бири-бирибизди жамандап, бөлүнбөстөн бир мушундай биригип жүрө берелик. Группалар менен бөлүшүп, жакшы калып элек жазып, мына Кыргызбай YouTube каналына каттала кетиңиздер. Ар дайым мекендештерибиздин ийгиликтерин, ошол жакшы жактарды ар дайым чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Канал катталып, группалар менен бөлүшүп, калып элек жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум. Номерлерин коюп койдум бул дейда. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.